Ооганстанда апийим өстүрүү рекордтук чекке жетти. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун жаңы жарыяланган докладында белгиленет. Быйыл 224 000 гектар жерге апийим өстүрүлгөн. Бул өткөн жылга салыштырганда 7% көп дегенди билдирет. Апийим негизинен Ооганстандын талип согушкерлеринин таасири күчтүү болгон түштүк жана чыгыш чөлкөмдөрүндө көп өстүрүлөт. Ооганстан учурда дүйнөдө өндүрүлгөн апийимдин 80%-ын берет. Евро биримдик соту аймактагы жумушсуз иммигранттардын жөлөк пул алышына Европа өлкөлөрү тоскоолдук кыла алат деген чечим чыгарды. Мындай көрүнүш күч алып, Европанын анчейин өнүкпөгөн мамлекеттеринин жарандары жер которуп өнүккөн өлкөлөрдөн жөлөк пул алууга көнүп калган. Социалдык туризм деген атка конгон бул жагдайга эми мынтип чекит коюлушун Британия өкмөт башчысы колдоду. Анткени мигранттар Англия үчүн баш ооруга айланып, мындагы оппозиция евро биримдиктен чыгууну жактап келген. Антитеррордук альянстын Европадагы кол башчысы Филипп Бридлов чыгыш Украинага Орусия тараптан келип жаткан автоколонна боюнча тынчсыздануусун билдирди. ЕКУКнун байкоочулары чыгыш Украинада кайра чыр-чатактар күчөшү ыктымалдыгын айтууда. Шейшембиде ЕКУК 43 аскердик жүк ташуучу автоунаадан турган колонна Донецкти көздөй баратканын билдирген эле.